Мына Сапар Исаков менен Кубан Кулматов камалганында 1 жыл 2 күн болду, 3 күн болду. Ага келип ошо 5-июнда айткан, экөөтөн келип мага түштө келип айтты. Алмаз байке, бизди бүгүн камаган жатат деп. Мен айттым, күнөөңөр барбы? О күнөөбүз. Мен да айттым, күнөөңөр жок да, кантип эле камасын дедим. Менден да кет. Мен мынчалык булар айган экенин билбептермин. Жанымда 24 жыл жүргөн адамдын ушундай ишинин баары упулас экенин билбептермин. Менин күнөөм. Бирок мен катачылыктарымды өзүм даймаңдойм. Şu günahsız balдар türmede oturgança men canımdı verem açık. Mına Sapar Isakov'tu test boyunca kamap, Kulmatov'tu mektep boyunca kamap. Biroq emnege bir günde kamap otat. Ankeni günahsız bir. Rayın milyondu işten alıp tamoşnenim o Jeenbekovskiy, Matraevskiy uğurlarda gazlap başlagan. Oşon üçün bir günde kamap otat. Kalgandar korksun dep. Bilesinger. Kulmatov işlet başlaganda Oş tamoşnyasına barıp proverka barganda bir günde 10 есе көбөйгөн зугурлар. Bir günde жылдын аягына дополнительно bir 200-800 milyon dollar элдин казынасына түшөт деп Кулматов айткан, Сапар Исаков экөөбүз. Анан кийин мына эмнеге Сооронбай мынчалык Райымдан коркуп атат? Анткени Райым анын көп кылыгын билет да. Булар же Райымды да икрам окшотуп камаш керек. Öldürüşü. Ankeni ikram deneye kamadı. O çorunu karşı 24 milyon dolar. Bu yerdeki ştabka gelgen. İkram alkol gelgen de. Anan sürüp kovası da cölle kamaksal. Anın dele kamalganı 1 yılga yakındap kaldı. Bir de Sreçli eksperimen cüvelek. Cölle oturak tamına. Bu Kalkostun başkarması koydu öyle tamdap. Bunu soyuğla sevmişken degende. Ama onu kamağına kamata verse, biz koyverek kaptığı. Damir Musakeyev korrupsiyonер, hükümetlerden partiyada şey. Matrayemovlar, Jeenbekovlar, Keldibekovlar, taptaza geldi appak pakatı. Gelir jurnalistler zakar satkarıp, Rayım'dı koldoçu, Rayım menen çay içip, daha bir yıl hatta, men Rayım milyondu. Bolgonu 1 yılı, 2010 yılı. Kursan Hasanov'tan iyinde görüyor. Mümkün oşol yerde anında apasıdırıp çaygandı. Men kaydan bileyim. Anan keyin kantı bile Atambayev bul joğuluktun bарын bilgen joktu. Men GKNB'ga işençimin. Cumasına berjak 3 yolu malumat berçi. Bir de malumatta Oş tamoşnyası boyunca, Erkeştan boyunca Rayım milyon çok. Bir söz çok. Emnege. Mına 2013'ten 16'ga çeyin Oşska upravnikega etmeni Asılbek Kocabekov başkargan. Andan keyin İdris Kadirkulov başkargan. Anan keyin Sooronbay prezident bolgondan keyin İdris'ti GKNB'nin төрagасы Asılbek'ti zam kılıp koyup atpayıplar. Razısızlığını bildirip. Rayın ekөөсүн былыктарды сактап бердиңер деп. Bu Улуттук Соок Коопсуздук комитети азыр улуттук коркунуч болуп баратат. Саясий куугун токтоо менен иштегендерди ошол жактан алып чыкпасак, бул эле булар могу Сооронбай элди бөлүп жарып атса, азыр ушу Улуттук Коопсуздук комитети жардам берип атат. Бөлүп жарганга, чындыкты айткандардын оозун жапканга жардам берип атат. Чакырып алып коркутуп. Ayagı jaman bitет. Men dagы bir жолу кайталаймын. Эгерде биз Кыргызстанды колхоз деп ойлосоңор, бизди кой деп ойлосоңор, Бакиевдер ошентип ойлогон. Максим айтпады беле. Кыргызстане 5 миллионов баран деп. Булар ойлоп атат, уже 6 миллионов баран деп. Силер Бакиевдерден жаман битесиңер. Анан эмнеге жан талашып мени эптеп ушу же өлтүрө албай, же кама албай атат. Атамбаев сүрөп алса, алгандардын баары койго окшоп туруп берет деп ойлоп атат да жаман ойлор. Ошондуктан мына ушактарды таратып атат кайрадан. Дачасындагы самолетту Атамбаевдин бирдемеси болгону. Бүт кал. Азыр мына Батукаевден эптеп бир Атамбаев Батукаевден акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Арбетте бир шылуундар Анан справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батакаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенген Батакаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев
Президент ал кезде şu Батукаевтен мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белем. Аны сооронбай айтат. Мени кайрып аткан нерсе ушу Атамбаевка bir показания алабыз деп күнөөсү жок балдарды камап атат. Жаныма адамдык сапатын сактап түздүрсө камап атат мына. Ой, Дамир Мусакеев коррупционерби? Жээнбековдор, Матраимовдор, Келдибековдор коррупционер. Анан мисалы эптеп Атамбаев ушу Батукаевден акча алды деп показания алам деп 3 жашар баласы бар, Аида Салянованы камап атат. Бул туура эмес. Бул азыркы өзүм билемдик зөөкүрлүк токтобосо биз мындан ары сооронбай кетти биле чыгабыз ачык. Бүт Шайка Алейганды чогулткун мына Кыргызстандан чыгарылган акчам чыгарылыптыр. Ошо акча менен кошо жоголдуп чыгабыз ачык. Ал эл алдына чыгып, мени кечирип койгула, Дача суудагы кылмышым үчүн, Кумтөрдөгү кылмышым үчүн, жолдордогу музейдеги тесттеги кылмыштар үчүн 7 жыл мамлекет талкалаганым үчүн кечирип койгула деп айтса керек деп ойлодум эле. Тескерисинче бул Жээнбеков колхоз дагы башкасы башка деп жеке адамдын абийирине асылып сүйлөдү. Коррупция менен өзү да 7 жыл ичинде күрөшкөн эмес. Бүт кыргыздын патриотторун мамлекеттен кууп, Келдибеков, Ташиев, Мырзахматов, Текебаев сыяктуу бардык камап кууп, коррупционерлерди гүлдөтүп жүргөн өзү дагы. Матраимов жөнүндө 2 жылдан бери кайсы жерде чыкса айтып атат, бир да сөзүндө факты же далили жок. Ушун үчүн дагы ал өзү жооп бериш керек. Өзү менен кошо кеткен Матраимов иштен 2 жыл болду иштебей атат иштерде. Анда Асылбек Жээнбеков менен Сооронбай Жээнбеков 15 жыл не алып жүрдү жанында? Жаман болсо. Демек ошого татыктуу кадр экен, ошон үчүн жүрүштү да. Биринчиден Атамбаевдин убагында президент болуп турганда ошо Киримтөбөл Батукаевдин бошотулушу боюнча иш жартыдай болуп аягына чыкпай калган. Аягына чыкпаган себеби Атамбаев ошол иштин башында тургандыктан аягына Атамбаев өзү чыгарбай койгон. Аны Жээнбек көтөрүп чыккан жок биринчи. Депутаттар көтөрүп чыкты парламентте. Анан ошол депутаттардын сунушунун негизинде башкы прокурор ишти жандандырды. Мына 2 ай болуп калды, эми баарыбыз сурап атат, баарыбыз сурап атат. Бирок алдын ала эптеп чырылдап атат да. Чычалайт калып камарбайт болуп чычалап атат. Анткени ал камалып калаарына уже чукулдап баратат да. Атамбаевди күнөөлөш үчүн аларды камап аткан жок, же наказы жазалыш үчүн, Атамбаевге жетиш үчүн. Ошону ким кетирген, ошо чындыгына жетиш үчүн азыр башкы прокуратура аракетти көрүп атат. Атамбаев болсо Атамбаев жоопко тартылсын, башкасы болсо башка жоопту. Бул жерде Атамбаевди жоопко тартыш үчүн азыркы бийлик бул ишти жандандырып аткан жок да, 100% ишенем мен.